Мен ушул Алмамбет Шыкмаматовдун айтканына жооп берейин деп атам. Урматтуу Алмамбет иним, мен сүйлөбөйүнбү, сенден уруксат сурабайм биринчиден. Экинчиден, ошол мезгилде жана баррикадаларда, митингтерде сен дагы, мен дагы, Текебаев да баарыбыз чогуу жүргөнбүз. Мен эле шайлаган эмесмин президент кылып. Сенин да салымың бар. Текебаевдин да салымы бар. Ал бийлик келгенден кийин колдодук да. Өзүң да колдободуңбу? Колдодук туура. Бийликте турду да. Берген сунуштарын колдодук. Фракциянын жетекчиси катары колдодук. Бирок эми мөөнөтү бүткөндөн кийин бүгүн көрүп атабыз да эмне болгонун. Эми азыр мына урматтуу мага чейин коллега сүйлөп атат, жаткан эмени тепкилеп. Ал жатып алып бизди тепкилеп атат кайта. Жөн жатпай. Жата берсе эч ким тийишкимек эмес. Бүгүн ошо камалган балдардын убалына калып атат. Бүгүн митинг уюштуруп, ошол жакындарынын, ошо камалган балдардын жакындарына актанып, асмандан түшкөн аппак нерсе кишидей болуп атпайбы? Угуп отурсаң, такыр эч бир асмандан жаңы түшкөн кишидей да. Мен да кугунтук көргөм, Алмамбет иним. Мен да 1 жыл жүрдүм тергөөдө. Түптүс жерден. Аларга окшоп бир эгерде чарчы метр жер алсам, анда жоопко тартсын. Бүгүн тынч жашайлы деп атам. Мамлекет үчүн деп, эл үчүн, элди бөлбөйлү, жарбайлы деп. Мына ушунда маселе. Рахмат.